Кечээ оор маанай менен уктадым. Эртең менен андан да катуу чоңалган абал, жан дүйнөмдөгү кандайдыр бир оору менен ойгондум. Эмне болду? Эмне үчүн? Түшүнбөйм. Мындай тынчсыздануу үчүн негиз деле жок, болгон да эмес. ЭКСке кыргыздар дан тапшыруудагы туура эмес тапшырмалар үчүн арызданып келишти. Алар малчылар. Алардан дан алуу үчүн малдарын саттырууга мажбур кылуу максатсыз гана эмес, кылмыштуу дагы. Бул менин оор маанайымды андан бетер ырбатты. Мүмкүн бул жакын арада досумдун жөнөп кетеринендир. Күн бою октун отурумуна жазага тартылган адам башын алуучу секчиге баратканга даярдангандай даярдандым. Мал даярдоонун маселелерин иштеп чыктым. Жыйындан кийин кайра досума бардым. Көп нерселер жана өткөндөр тууралуу сүйлөштүк. Досум менен болгон ачык айрым сүйлөшүүдөн кийин жеңилдеп калгансыдым. Тагыраагы, тынч эмес маанайымдан из да калбады. О, адам жүрөгү, сен эмнелерге гана жөндөмдүү эмессиң. Мезгил өтөт, жашоо сызат, а сен болсо ар дайым бир нерсени издеген, кубанып жана толкунданасың. Адамдар табигат кубулуштарындай эле өзгөрүлмө келишет. Достор көп, бирок тереңинде ар бирибиз жалгызбыз. Менимче, жашоо адамдын үстүнөн келе болтуруп, акырына чейин алып келет. Күрөш жеңиш эмес, ашыкча жашаган күнүң кубаныч эмес. Күрөшүү үчүн жашоо кызыктуу, бирок кубанычтуу эмес. Жан кыйнаарлыгы оор. Мындан жашоодон баш тартуу керек деген тыянак чыгарууга болбойт. Мындай жыйынтык болбоду дегенде акылсыздык болмок. Ошондой болсо да, качандыр бир мен дал ушундай жыйынтыкка келгенмин. Күнүмдүк жазгандарымды окуганымда, мен жазган нерселерде карама-каршылыктар жана каталар көптөй сезилет. Мейли, боло берсин. Алар мени коркутпайт. Себеби мага чейин эле Гегель карама-каршылыктар алдыга алып барат деген. Коммунисттик ой журналын көрүп калып, андан өзүмдүн 16-жыл тууралуу жазган чакан макаламды таптым. Кээ бир талаштуу суроолор бул макалада курч, ачык, бирок анча так эмес берилген. Бүгүн жөнөп кетмек болгом, бирок болбоду. Октун пленумунда мал чарбачылыгы боюнча менин ордума баяндамачы изөөгө бир күн кетти. Жетекчиликке талапкерлер көп, бирок алардын арасынан ишкер баяндама жасай ала турган адам жоктугу аянычтуу. Жолдо пленумга баяндама даярдап, кайтып келгенде сүйлөө сунушуна мен каршы болдум. Эки иштин башын кармайсың да, биринин да өтөсүнөн чыкпайсың. Мааниси барбы? Күн кандайдыр маанисиз өттү. Жолго чыгуунун толгон түйшүктөрү болду. Жумуш боюнча кесиптештериме иш тууралуу көп тапшырмаларды бердим. Бул жөнүндө Андрейге көз салып кой дегеним ал көптү үмүттөнбө. Баары бир алар сенсиз иш кылбайт, деп жооп берди. Фрунзе Кыргызстан менин мекеним, бирок ал эч качан мени мындайча тосуп алган эмес. Баары мени күтүп жана кайтып келишиме кубанып жатышты. Бул күндөрдүн баары чымырканган жумуш менен өттү. Адамдар жок. Мекемелер куру бекер иштеп жатышат. Жазгы айдоочулукка, курулуш, мал даярдоо, совхоздук курулушка даярдык. Мунун баары кандайдыр корулай, жетишерлик ойлонулбай жүргүзүлүп жатат. Баары жасалып, бирок кагазда жазылгандай. Колхоздордо байкулактык кысым көрсөтүү, пахта жана эгин жыйноо абдан начар абалда. Кысымды күчөтүштү. Пахтаны жана эгинди алдык, бирок ошол эле учурда келечектеги басмачылардын аскерин даярдап жаткан жокпузбу? Абдан ыктымал. Түштүккө, пахта даярдоого бармай болдум. Менин отрядым 97 адам. ЭКСнин курамы бүтүндөй пахта даярдоого кетишти. Калган нерсенин баары унутулду кала берди. Ой, бул жетекчиликтин иш ыкмасы. Мындай ыкма жакшылыкка алып барбайт. Муну Москва менен Ташкенттен келген каардуу телеграммалардан корккон Октун аткаминерлери түшүнүшпөйт. Мен бүгүн 29 жашка толдум. Жылдар учууда, бирок биз жылдар менен эмес, жумуш менен жашайбыз. Биздин жашоонун бир күнү өткөн жана келечектеги адамдардын жашоосунун бир жылына татыйт. Биздин өзгөчө бактыбыз ушунда. Суук түштү. 42 градус Цельсий. Бул болуп көрбөгөндөй суук. Азия катаал тартып баратат. Кыязы, жоголсун боз үй жана каркас үйлөр деш керек го.